Салам, балдар. Биз бактылуу элбиз. Анткени кең пейил, меймандос кыргыз элбиз. Кыргызстан деген кереметтүү, кооз, сыймыктуу жерибиз бар. Ийкемдүү, көркөм, укулуктуу тилибиз бар. Ар бир тил өз элине улуу. Себеби ар бир эл басып өткөн тарыхын, турмушта көргөн билгендерин, каада салт үрп-адатын, кайгысын, кубанычын өз тилинде сактап, муундан муунга мурас катары өткөрү берет эмеспи? Ошонун сыңарындай биздин ата-бабаларыбыз ак калпагы, боз үйү, 3 кыл комузу, Ысык көлү, Сулайман тоосу жана башкалары менен нарк насилди бекем сактап, мурас калтырышкан. Биздин ата-бабаларыбыз Азия чөлкөмүндөгү эң байыркы элдерден болгон. Биздин ата-бабаларыбыз 7-8 кылымдарда Эни Сайдагы түптөгөн улуу кыргыз каганатын курган. Биздин ата-бабаларыбыз дүйнөдө теңдессиз Айкөл, Алп Манасты жараткан. Биздин ата-бабаларыбыз ак сүйлөп улуттун жүзүн, тилин намыскөйлүк менен сактап келген. Көрдүңөрбү? Бул көргөн видеодо кыргыз элинин турак жайы, кийим-кечеси, тамак ашы, үрп-адаты баары силерге дайын болуп көрүнүп турат деп ойлоп турам. Бул жерде терини ыштаганы, тиричи кылып от жаккандары, көрдүңөрбү? Көрсөң көздүн жоосун алат. Ушунчалык кыргыз болуп калганыңа кээде ушунчалык сыймыктанасың. Бул жерде казанга нан жаап жаткан кези. Бул жерде май токот жасап жатышат. Мамыр-жумур, кыргыз эли кандай меймандос келет. Бул жерде жаш кыз ийкемдүү бээ саап жаткан учуру. Көрдүңөрбү балдар, бээни кантип саайт, уйду кантип саайт, эчкини кантип саайт, баарын силерге көрсөткүм келди. А бул кыз кымызды сабага салып ачтып жатат. Бул жерде курутту жайып жаткан кези. Көрдүңөрбү? Көргөн сайын көргүң келет. Кандай кереметтүү. Бул жерде эчкини саап жатат. Эчкини артынан саайт. Ал эми уйду жанынан саайт. Ал эми бээни бутун киргизип туруп саайт. Көрдүңөр балдар? Бул жерде улактарды көгөндөлгөн эчкилерге байлап койгонду бул жипти көгөн деп айтабыз. Көрдүңөрбү? Бул жерде эчкилерди улактарды агызып эмизип жатат. Улактарды эчкиден бөлүп айдап жаткан учуру. Шаркыраган суудун агымын карагыла, тегеле көрсөң көргүдөй, сүйсөң сүйгүдөй кереметтүү сонун жерде жашайбыз. Уйду саап жаткан мезгили. Бул жерде ошо сүттү тартып, аны сүттүн каймагынан ажыратып, каймак тартып турган жери. Бул жер кыргыз элинин. Көрдүңөрбү? Тиги чийде курут жайылып турат. Бул түндүктү ачып жатат бул кыз. Кыргыз эли көчмөн калк болгондуктан ушундай жакшы салт санааларды дайыма сактап келишкен. Көрдүңөрбү балдар? Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан деп бүтүргүм келет. Дагы кийинки сабакта жолугушканча жакшы маалыматтар менен тааныш болосуңар. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо комментарийге жазып койгула. Анда саламатта калыңар.